Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган адам кое берилди. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилгенин Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты милиция дагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынаарын маалымдады. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жер төлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын жарыялаган. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Булак Азаттык. Түркиянын президенти 2022 жылы Кыргызстанга келерин билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 2022 жылы боло турган жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келүү ниетин билдирди. Бул тууралуу түрк лидери 23 декабрда президент Садыр Жапаров менен телефондон сүйлөшкөн учурда айтты. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу бири-бирин куттукташты. Жапаров Түркия Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган, дипломатиялык алака түзүп, жана элчилигин ачкан алгачкы өлкө экенин белгиледи. Түркия биз үчүн боордош мамлекет, ишенимдүү дос, ошондой эле мезгил сынагынан өткөн өнөктөш. Кыргызстан Түркия менен мамилеге өзгөчө маани берет деп белгиледи Жапаров. Эрдоган 2021 жылы кыргыз-түрк мамилелерине стратегиялык өнөктөш макамы берилгенине 10 жыл болгонун белгиледи. Буга байланыштуу ал стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 2021 жылдын июнь айында өткөн жыйынынын жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга өз ара күч аракетти жумшоону сунуштады. Түркия Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө учурда 25 миңдей кыргызстандык мигрант жашап эмгектенет. Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата Түркияда буга чейин да бир катар иш-чаралар уюштурулган. Булак Азаттык. Аида Касымалиева Кыргызстандын буудагы туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Аида Касымалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. 37 жаштагы Аида Касымалиева жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп 2018 жылдын 26 декабрында шайланган. 2015 жылы КСДПнын тизмеси менен депутат болуп келген. Эмгек жолун Азаттык радиосунда иштөөдөн баштаган. Мындан сырткары эл аралык телекомпаниялар менен кызматташкан. КТРКда Борбордук Азиядагы Америка университетинде иштеген. Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү кызматын 2016 жылдан бери Миргүл Молдаисова аркалап келген. Булак Азаттык KG. Ибрагим Жунусов Өзбекстандагы элчи кызматынан бошотулду. Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Эскерте кетсек, Жунусов бул кызматка 2018 жылдын ноябрь айында дайындалган. Ага чейин Түркиядагы элчи болуп иштеп келген. Булак Спутник KG. Айсулуу Тыныбекова Азиянын эң мыкты балбан кызы деп табылды. Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова Азиянын эң мыкты балбан кызы деп табылды. Бул туурасында Азия күрөш дүйнөсү уюму өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Маалыматка ылайык, уюм күрөштүн олимпиадалык түрлөрү боюнча жыл ичинде мыкты ийгиликтерге жетишкен спортчулар тандаган. Анда күрөштүн олимпиадалык түрлөрүнүн жылдын мыктылары аныкталып, Айсулуу Тыныбекова эң мыкты балбан кыз болду. Белгилей кетсек, Айсулуу Тыныбекова быйылкы жылдын эсебинен Токио олимпиадасынан күмүш байге, ал эми дүйнө жана Азия чемпиондуктарында алтын медаль уткан. Спортчуларды сыйлоо аземи 2022 жылдын апрелинде Монголиянын Борборунда өтө турган уюмдун башкы ассамблеясында болот. Булак Daily KG.